жылда 10 тонна дәрі алып тәге салам. Күл дәрі мачайына анан дәрі берген болса алма жылда ала берет экен. Алмазбек Ысыранов 20 жылдан бери багбанчылык менен алектенет. 20 гектар аянттагы талааны бак кылууга 10 жыл убакыт кеткен. Айтымында алма көчөттөрүн өстүрүү суунун жетишсиздигинен бир топ түйшүк жараткан. Эми жыл сайын 14 гектар жерден түшүм алат. Алмазбек Ысырановдун ишмердиги менен Айыл чарба министри Эркинбек Чодуев таанышып чыкты. Негизги сатуу маселеси да. Ошол маселеде кандай бир проблема бар. Экинчиси кайрылышытуу. Биз деген азыр мындай ушул эме бардык айыл чарба продукцияларын чийки түрүндө сатсак, анда мындай көрүп атабыз пайда азыраак да. Аны алып келип кичине арзаныраак берсе ошол жакшы эле. Ана мына химиялык дарыларды сепкенде дагы ошол техника жагынан кыйналабыз. Жакшы аракеттер болуш керек экен деп белгилеп атабыз. Анан биздин айыл чарба министринин алдында бир топ департаменттер бар. Ушул алдын ала ооруларды карап, химизация, защита растений деп, или болсо карантин растений жактан барда дагы бир мындай маселелер бар экени көрүнүп турат. Биз ушул азыр айтып аткан ойдогу иш пландардын бардыгын ошол райондук деңгээлде райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыктын ушул базасында окуу тренингтерди, семинарларды мындан да күчөтүп, жеринде практикалык жардам берген сөзсүз түрдө белгилеп кетебиз. Ноокат районунун 12 бел айыл өкмөтүнүн жашоочулары алма теримди баштап, күнү бою алма үзүү менен алек. Үзүлгөн бул алмалар кыштын ортосунан тарта жаздын аягына чейин сатууга чыгат. Ага чейин алмалар логистикалык борбордо сакталат. Коробкаларга тизип салабыз. Салганда дагы урунду болбош керек. Урунду болсо чирип кетет. Ошого жараша алманы үзүп, этият шарт менен салып, ал жака биз ошо машиналарга салып жөнөтөбүз. Иш жеңил эле. Эми тиричилик ушундай. Элдерге ушинтип алмаларды жеткирип турабыз. Ноокат районунун эли айыл чарба өндүрүшүн кайра иштетүүнү жолго коюуга аракет кылып келет. Нурлан Жороев өзүнүн чакан ишканасын 2 жыл мурун ачкан. Бул жерде 15ке жакын жумушчу иштейт. Алар эрте жаздан кеч күзгө чейин бышкан мөмө жемиштерден кыям жана помидор бадыраңды кышка даярдайт. Чакан жумушчу топтун максаты ишкананы заманбап жабдуулар менен камсыздоо. Муздак сууга салып, кайрадан 2 сыйра жууп чыгабыз. Андан банкаларды стерилденген мындандай банкаларга салабыз. Биякта эже бар, ал бирөөсү куюу берет, бирөөсү жабат. Ошо бизге жагат ишибиз. Күнүгө эртең менен келебиз. Ушу жерде жакындыгы элге барып, ушундай ишканаларга чыкса жакшы болмок. Баарыбыз бизге окшоп иштейбиз деген энелер көп үйдө. Кыйынчылыктар эми ушул чоңойтуш керек, оборудованияларды алыш керек жаңы. Евростандартка чыгышыбыз керек. Европага биздин мынау продовольствие, биздин сельхозпродукция өзүңөр билесиңер да өтө биз химия дегенде баягы экологический продукциялар, ушуларды Европага чыгарсак жакшы болот да. Ушунун аркасынан иштеп атабыз азыр. Айыл чарба министри жергиликтүү элдин көйгөйүн жеринен укту. Ноокат эли айтылган көйгөйлөр эми чечилет деген үмүттө. Маалыматка караганда өлкө боюнча айыл чарба тармагындагы тамак аш кайра иштетүүдөн түшкөн каражат жылына 30 миллиард сомду түзөт. Өлкө боюнча жалпы 40 район бар. Ал эми Ноокат району болжол менен 6 миллиард сомдон ашуун айыл чарба продукцияларын өндүрөт. Белгилей кетсек, өлкөнүн жумушчу күчүнүн 40%га жакыны айыл чарбада иштеп, бул тармак ичкүдүң продукциянын 20%-ын камсыздайт. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар.